балдар жөнүндө да. Балам жакшы болсо ушинтип ата биз көрүлөк жерди сиз көрүп биринчи көрүңүз, анан кийин бизге жол көрсөтсөңүз, анан биз баштайлы деген сөз менен ушул даражага келдик да. Анан экинчиден берден Усман Тамбуртага да чоң рахмат. Анан ушул киши дагы аябай эме болду да, бизге көмөкчү болду. Ушул сиздер менен бирге сапар тартышка ушул кишилер көмөкчү болду. Анан мен бүгүнкү күнү ушул жерде Байбешем кичине иман жолунда жүрөт эле, мен таптакыр эле, таптаза адам элем мынакей. Чынын айтыш керек да, мен жалпак тил менен сүйлөй алам, анан кийин мындай иман тилине көп жаң аралашып атам деген кеп да эми бул. Көптөн эле мындай иман тилин билбей, бирок намазга мынакей берден жомарт инибизге, жомарт таксырга да чоң рахмат. Биздер жетелеп ушул таксыр бизди ошо силердин араңарга кошконго аракетин жасап жүрөт. Анан не дейсиз, ушу барыңыздар ушунда зыярат кылалы деп, дуа кылалы деп, пайгамбарыбыз жүргөн жерди, пайгамбарыбыз зыярат кылган жерлерди көрөлү деп келип отурсуз, зыяратыңыздар кабыл болсун. Мен ойлогом да, буга чейин эле Таласта жүргөндө баягы тойго барасың, келин алган той, анан тушоот той, анан кийин сүннөт тойлорду көрүп жүрө эле, жашоо окуш экен деп жүргөн да. Көрсө андан да жакшы жашоо бул жакта экенин. Андан да жакшы жашоо бул жакта экенин мынакей 10 болоюн деп калды, мынакей 9 күн болду. Ошону мен өзүм жүрөгүм менен туюп сезип, ошондой эле эл жырак эсилип, сиздер баарыңыздар ошондо зыяратта жүргөн адамдарды, мастураттарды баарыңыздарды жакшы көрүү менен бирге ушу сиздердин араңыздарда, мен да ошо сиздердин араңыздарда сиңип кетем, кошулуп кетем деген ой тилектер мени аябай ээлеп алды. Мындан ары Кудай эмеси жол берсин, бала чакага иман берсин, сиздердин да бала чакаңыздар жакшы болсун. Баарыңыздарга ак жол, ийгилик. Машалла. Алла разы болсун. Аке туугандар, ажыкелерибиздин жүрөктөрүнө иман нурлары күчөп, ыраазычылыктарын билдирип, ушундай баардыгына сөз кезек берилип, каалоолорун, дуаларын айтып жатышат. Биздин төрүбүздө чогуу жүргөн, сапарда бирге болуп аткан Адлет Амылы, аксакалдарыңыз бирөө чакырсак, кимди чакырайын айтыңыз? Sultanbek ata geliniz hem. Bismillah. Karız var, fırız var de buna. Atağız geliyatı geliniz. Bu bizim cemaat, özgürce cemaat oldukça. Tamadası da var, blogeri de var deyin. Bismillah, geliniz. 4 damıldası var. 4 damıldası var, masturatlar var maşallah. Beni karatmayacağız. Ana ушул жерде баардыгын чыгарып аткан бизде рекламщик Талас жарнамасына кызмат кылган мынакей. Катталып коюңуздар да. Сайфулла деген мистер Ажыке өз. Ажыке gelin. Ata geliniz ata. Ana Bismillah ata, jakşı настроение, jakşı. Geliniz uşu barına bir jakşı dua kılыңыз ata. Assalamu alaikum cemaat. Жақындар. Туғандарым, bir borularım. Buna biz bir atanın balası saylanarlar. Allah Teala bizni şu özünün rahimi menen, özünün kudreti menen, buna şu Mekke'ye tamak nasip buyurup Mekke'de şu ziyaret kılıp Allah'a şükür, Allah'a bin mertebe rahmet, bin mertebe dua kılıyoruz. Yaratkan Allah bana biz tekeli bir semes şu Kırgız elini bir jalpı eldin beyli niyet olup var uşuntip ziyaret kılıp uşu Allah Teala baskan yerdi görüp baskan isim görüp imanga gelip yaşlarımız imandı olup kızlarımız izatlı olup el yurt aman esen ıntımakta olup Kırgız elinde bir jalpı dünyasında tınçlık olup el aman yurt aman olup aman esen yirgulayla ayında. Esket, moğumlarga пайда deydi. Mınaki şu davatçılarga, үйгө келген davatçılardı, eşiğüstü kaksa jakşı manayda tozulgan hareket kılalı. Koңшу колонго, жoro жолдошко, eli jurt kaytarыл ма туғандар. Мына ескертип отуруп, ушул бойдон динге келбей кетип калган бир туғандар жок эмес. Аллах Таалам баарыбызды даватка чыгарган болсун, бейишинде чогуу кылсын.
азыркы ушул кабыл тилек дуа айтууга биздин өзгөрүш деген атабыз чакыралы. Өзгөрүш атабыз каякта отурат? Келиңиз мынакей атам келатыр азыр. Бизден ушу Таластан келген жамааттын аксакалы. Ассаламу алейкум. Жакын калабыз. Ассаламу алейкум. Сапарлаш. Зияратташ туған мұсылмандар, барыңардың денсаулығыңар чың, өміріңер ұзын болсын. Жол зияратыңыздар қабыл болсын. Жалпы Қырғыз еліне тынчылық болсын, дүние жүзіне де тынчылық болсын. Мына бүгін ең соңғы күн болып отырады. Көп жана алдыбызда тиги аксакал айткандай, бұл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын жүргөн жерин баскан ишен көп жерлерде 2 күндөн бери сапарыбыз менен чогуу кыдырып жүрөбүз. Кудайым ушул күнгө жеткиргенине миң десем астык кылат. Чексиз сүйүүлөр болсун, Аллах ыраазы болсун биздин ушул сапарлашканга. Макал сыяктырыңыз бар ошобу? Же бийлеп кетебизби? Бийлебей эле сүйлөп кетебиз да. Келиңиз анда. Bir şans kelip turganda. Söyleyeyim. Makal sözünüz var, makal sözünüz. Баягы биздин Арайкан митингдеги bir-эки аксакал акындарыбыз болгон, бирок ошол кишилер айткандай мен өзүм үчүн айтам. Жашынакай балдар бар, 500 чалдар бар экен, ала той ичинде ар бир түркүн жандар бар дегендей, биз саал кечирек кайрылып, кечирим жалп этеп жүрөбүз. Жараткан Алла баккан балайдан сактасын, япкан жаладан сактасын. Агыны катыл судан сактасын, адам өлгөн чуудан сактасын. Ашу сүйүк тоодон сактасын, айкырып тийген жоодан сактасын. Балдарыбызга бак болсун, баардык иши так болсун. Элибизге тынччылык болуп, бир болсун. Элибиз бир болсун, бар болсун. Allah özümüzge, barımızga jar bolsun. Amin. Allah'ım safarımız baysandı olsun. Amin. Allah razı olsun. Adilet Abdullah, keyingi aksakal kim? Size de. Allah Taala sizlerмен bizde özünün süyüklü pendesi kılıp şu yolga çıkarıp şu Allah'ın özünün üyün ziyaret kılganга Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kabırın ziyaret kılganга mümkünçülük bergenligi üçün sizlerмен biz barыбыздан ming mertebe şükürlörдü айтабыз. Айтсак дагы азыр Assalamu aleykum rahmatullah. Orazаңыздар кабыл болсын ажкелер. Зияратыңыздар кылган курбанчылыгыңыздар кабыл болсын. Аллах Таала чексиз шүгүрлөр айтайлы. Бизге мүмкүнчүлүк берип атканына Аллага чексиз шүгүр айтайлы. Канча шүгүр айтсак да аз кылат экен. Баарынан дагы ушул жерден кубанып турганыбыз, купунубуз толтурган кез ушу ажы апаларыбызга ушундай канча карылыгына карабай, жаштыгына карабай, убакытын алтындалган убакытын бөлүп ушул жака курманчылык кылып аткан энелерге терең ыраазычылык айтсак дагы жарашат деп ойлойбуз. Анткени эне үйдүн куту, эне үйдүн берекеси, кайсы үйдө эне динге келе турган болсо ал үй балдары дагы, кыздары дагы дин менен тарбияланат экен, жеңил болот экен да. Аллага шүгүр ушу аксакалдарга, чоң аталарга да оңун өмөт алыкпай, биздин эркелегенибизге көтөрүп, баталарын берип жүрөт. Негизинен жалпы жамаатка Алла разы болсун. Баарысын кылган курбанчылыктарыбызды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Будан кийин да көрүп, зиярат кылып, көп дуалар кылып, көп бири-бирибизге кызмат кылгандардан Аллах Таала мүмкүнчүлүк берген болсун. Баарыбыздын башыбызды бириктирип турган Усман Намылага өзгөчө Аллах Таала разы болуп, Аллах Таала Усман Намыланы разы кылган болсун. Амин. Анан необычный ачкебиз бар, Сайфулла ачкебиз. Баарыбызды жарыя кылып, Кыргызстан жалпы Кыргызстанга дүйнө жүзүнө реклама кылып, атыбызды, даңкыбызды чыгарып аткан Сайфулла ачкебизге терең ыраазычылык билдиребиз. Алла разы болсун баарыңыздарга. Maşallah Allah razı olsun. Allah Taala tileklerinizi kabul kılsın.
Урматтуу жамаат, машалла, бул биздин жамаат эми өзгөчө жамаат болду десек жарашат, таластыккача мактанган болбойбуз, акыйкатты айткан болобуз урматтуу жамаат. Анткени бул жамаат башкалардан сурап көрө турган болсоңуздар, мынтип бара жаткан эч бир жамаат жок да. Алхамдулилла, бунун бардыгы сиздердин ортоңуздардагы бир талаптын жана ынтымактын берекеси деп ойлойбуз. Жана умур башчыларга болгон баш ийиңиздердин аркасынан бул жакшылыктардын кеп жатат деп ойлойбуз. Эми мынакей алыс сапарды жеңил жакындатып, мынакей жакшы нерсени кылып бара жатабыз. Мына улуу аталардын, аксакалдардын батасын алып, жаштарыбыздын тилектерин алып, машалла. Эми мына бул өзгөчө жамаат экен, урматтуу жамаат. Карасаңыз, жамааттын ичинде тамаданы кошуп коюптур Аллах Таала. Ошондой эле жамааттын ичинен ушул ажекелер бар, блогерлер бар дегендей. Эми биздин баягы ушул жамаатыбыздын ичинен эми баягы жумгалдык кочкорлуктарды билбейт экен, бирок таластын жамааттын ичинен өзгөчө бир жалгыз гана ажекебиз бар. Ошо ажекебиздин бир жакшы сөзүн, жакшы кебин угуп, жакшы батасын алсак, элге болгон баягы жамаатка болгон бир каалоо тилегин уксак, Аллах субханаху ва таала баарыңыздардан ыраазы болсун, Алла ыраазы болсун. Ажекем келип коюңуз, бул жака жакын келип, үйүнүңүздү алыска жеткирип дегендей жакшы сөздөрүңүздү айтып берип коюңуз. Ажекем келиңиз, Сайфул ажеке, Жомарт ажеке келиңиз. Урматтуу сапарлаштар, урматтуу ажекелер, ажапалар, Аллах Таалага чек шүгүрлөрдү айтайлы. Аллах Таала ушундай улуу сапарга насип кылды. Биз 2014-жылы атамды алып келген элем да. Анан ошондо чын жүрөктөн ниет кылып дуа кылгам. Эми ушул жака бир апамды алып келсем бир арманым жок эле депчи. Аллах Таала туугандар ниеттерди кабыл кылуучу зат экен да. Бекем чоң менен ниет кыла берели. Атамды алып келем, апамды алып келем, аялымды алып келем, бир туугандарымды алып келем депчи. Аллах Таала кадыр зат да. Биз менен бүгүн ниетте да сараң боло берет экенбиз да. Аллах Таала берешен экен, биз алганды эле билбей турат экенбиз да. Ошон үчүн бир ниетиңиздерди кенен эле коюп, жыл сайын келем дей берели да. Аллах Таала кадыр зат. Жыл сайын эгер келтиришти насип кылып кое турган болсо, биз акылга салып эле мен акча кетип калат экен, убакыт кетип калат экен деп эле өзүбүздүн кыска акылга сала берет экенбиз да. Жок, Аллах Таала кадыр зат, убакытта таап берип коюучу зат, акчада таап берип коюучу зат да. Ошол акчаларыбыз башка эле бир жака деле иштеп кетип атпайбыз делечи. Ошон үчүн Кудай буйрса бир жыл сайын келем деп ниеттерди кылайлы бекем. Анан эң негизгиси туугандар, адамдардын астында ажеке болуш оңой экен да. Келип эптеп деле кетип калсаң ажеке дей беришет экен да. Бирок биздин негизги максатыбыз Алланын астында ажеке болуш да. Ошол ажеке деген сөзгө бир татыктуу болуш керекпиз да. Ажеке болбой эле ачеке болуп калбайлы да. Ачеке болгондон кийин ачытка болуп, кычытка болуп, ошондой болбостон бир Алланын астында бир ажеке болойлу. Аллах Тааладан бекем дуа кылайлы. Алла баргандайын ушул ажы барып келген ажы ушул болсо деген тез тура эмес бир үлгү калтырбастан оңолом деп бир бекем чечим чыгарып алайлы. Бул дүйнөдө оңолбосок туугандар, Аллах Таала симемизди тозокто оңдойт экен да, кабыр азабында оңдойт экен да. Ошол жактан оңолгон жакшыбы же бул жакта эле сыйыбыз менен оңолгон жакшыбы туугандар. Бул жашоо оңолуу акыретти курап атырган жашоо экен да туугандар. Эки өкүнүч бар экен, эки көз жаш бар экен да. Бир көз жаш менен бир өкүнүч бул жашоодо экен да. Эгер бул жашоодо Аллах Тааладан өкүнүп, көзүбүздөн жаш чыгарып, кылган күнөөлөрүбүзгө кечирим сурай турган болсок, Аллах Таала ошол инсандан өтө ыраазы болот экен. Ошол инсандын баардык күнөөлөрүн кечип жиберет экен да. Жана өлгөндөн кийин өкүнүү, жана өлгөндөн кийин көз жаш бар экен да. Ал көз жаш Аллах Таала жакпайт экен, жана эч кандай бир пайдасыз экен да, эч кандай пайда бербейт экен да. Аллах Таала айтат экен, болду сен умтулдуң депчи, сага убакыт берген элек, мүмкүнчүлүк берген элек адам жалдырайт экен да, кайра жаратып койчу депчи. Болду дейт экен да, болду сен мындайча айтканда үнүңдү жап дейт экен да. Ошон үчүн туугандар келиңиздер, Кудай оңолуп кетели туугандар. Анан туугандар, мен силерге бир мурда бир барып келген адам катары силерге бир кеңешимди айтып коеюн да. Мен ажылыкка бир аз угупаңыздар тапсырлар. Мен баягы ажылыктан келгенден кийин үйгө азыр колдо бар алтындын баркы жок болуп, Кабанын баркын жакшы билбейбиз, Замзамдын баркын жакшы билбейбиз да, бирок эртең үйгө барганда өтө сагына турган убак келет туугандар. Ушунчалык куса болуп, баягы ар бир намаз окуган сайын айтып атпайбыкпы? Жүзүмдү кыблага буруп, 2 рекет намаз окумакка ниет кылдым деп атпайбыкпы? Сөздүн маанисин карасаңыздар, ошол жүзүмдү кыблага буруп дегенде, ошол эми ушул жерде баягы кыбланы, Кабаны эңсеп жүрөк кыйналат да.
Ошон үчүн урматтуу туугандар, көп таваф кылайлы. Тавафтан чарчаганда Кабаны көп карайлы туугандар. Кабаны ушунчалык карап көзүбүзгө фотоаппараттай кылып тартып алайлы. Эртең үйгө барып намаз окуган кезде жүзүмдү кыблага буруп деп ниет кылып баштаганда бая Кабанын элеси көз алдыбызга туруп калсын да туугандар. Ушунчалык карайлы, ушунчалык көзгө тойгузуп калайлы да. Эртең өкүнөбүз да, сагынабыз. Биз ошо башыбыздан өттү. Адамдар умрага кетип атат, ажыга кетип атат дегенде эле ичиң туйлап, кыйналып, биякты эңсеп, сагынып, ошол күн азыр менен биздин колубузда туруда тое немени Кабаны карап алайлы туугандар. Тое тавафты кылып алайлы туугандар. Анан дагы айта турган бир кеңешим урматтуу бир туугандар, Замзамды ушунчалык тое ичиңиздер туугандар. Пайгамбарыбыз айтты, Замзамды ушунчалык тое ичкиле ашказаныңар мындай бир тирегенче дейт да, мындай оозтон чыкканча Замзам ичиш керек экен да. Пайгамбарыбыз айтты, мунафыктар Замзамды көп иче албайт деди да. Ошон үчүн Замзамды ушунчалык мүмкүнчүлүк бар азыр. Замзамдан ушунча бир жарылганча ичели туугандар. Замзамды көп ичүү иштеги күмөндүү, эки жүздүүлүктүү, ар кандай оорулардын баарын тазалап таштайт экен туугандар. Караңыздар, эми могу барганда мен ушул сөзүмдү эстейсиздер туугандар, карап туруңуздар. Мисалы баргандан кийин немелерди алып барабыз да, турабыз, сууларды алып барганда ар ким келет сиздерге зыяраттарга кичинеден куюп бересиздер, туурабы? Кичинеден куюп бересиздер, баарына жеткирели кой депчи. Ал байкуштар ошо кичекей сууну карап алып, дуа кылып, оозуна минтип эптеп таманан ары кетирет да болгонучу. Сиз менен бизде мүмкүнчүлүк тур, жарылганча ичкенге мүмкүнчүлүк тур да туугандар. Караңыздар, ошон үчүн Кудай буйрса эртең Замзам сууну сагынасыңар туугандар. Мен айтканым келди дейсиңер, караңыздар. Мен анткени башыман өткөн катар кеңеш берип атам. Замзамды ушунчалык тое ичиңиздер Кудай буйрса. Аллах таала баарыбызды ушул кылган аждыктарды кабыл кылсын. Ошончолук баягы Замзамды сагынып, Кабаны сагындыра турган кылбасын Аллах таала. Жыл сайын алып келсин иншалла. Ниет кылабыз иншалла. Аллах кабыл кылсын, Алла разы болсун сиздерге. Машалла, Алла разы болсун. Ажакем көп жашаган көптү билбейт, көптү көргөн көптү билет дейт. Караңыздар. Машалла, жаш болсо дагы мындайке улгайган тажрыйба боло берсин. Аллах таала амин деп турган болсун, дайым колдоп турган болсун. Алла разы болсун сизден, жомарт ажыке. Азыр орозо кармагандар, орозоңуздарды кармап, оозуңуздар ача бериңиздер. Убакыт кирди. Аллах субханаху ва таала 100 миңге барабар орозо күнүңүздөрдү кыямат күнү белегин эч кандай бир кемчиликсиз толугу менен берген болсун. Амин. Эми сапарыбызды улап, программабызды улап кете берели. Биздин ошол баягы тамадабыз келгенчекти анын жоктугун билдирбей ордун басып биз жакшы сапарды кызыктуу кылып алып кете берели. Бардыгыбыз иншалла бул жака тилектеш болуп жакшы ой менен кете берели урматтуу мусулмандар. Мен жакшы эле болот деп окшойт деп ойлойм. Анткени жанатан бери баяндар болду, таргиптер болду. Туура урматтуу жамаат, мынакей аябай жакшы кабыл тилектер, чын жүрөктөн айтылган сөздөр болуп атат да бул жердечи. Чын жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет экен да. Ана эми бир адам кечкери баян кылып өтөргөн болсо, башкалардын уйкусу келип, сакина түшүп, көздөрүнө жумуруп, рахмат түшүп кетип атат да просточу. Ошо кичине болсо да мындай рахматты дагы кичине алып тура берейли. Алла разы болсун баарыңыздан. Ал эми кезекте сөздү беребиз. Жумгал жамаатынан, машалла, Жумгал жамаатынан. Адилет Дамулла бирөөгө кезек бериңиз, келиңиз. Жакшы сөз. Нурлан байке келип коюңуз бул жака. Нурлан байке келиңиз. Нурданган байке келиңиз. Кана. Нурлан байке Алланын рахматына Алланын сакина түшүп тур Нурлан байкеге. Тийишпей турайлы. Андан кийинки байкеге сөз берели. Келиңиздер байке. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар саламдар болсун. Аллах таала мүмкүнчүлүк берип, ушул Алланын ушул жакшы бир вахий түшкөн жерлеринде жүрөбүз да. Муну ар кимге эле эч ким келебиз дейт бир топ киши, бирок Аллах таала каалаган киши келет да. Алла насип эткү да баарыбызгачы. Аллах таала баарыңардан ыраазы болсун. Алла мүмкүнчүлүк берди баарыбызга, ушул мүмкүнчүлүктү кое бербейли. Туруп кетип атат, бирок урматтуу жамаат, бул жерде эми баягы шариаттын өкүмдөрүн ишине сакташыбыз керек экен. Ошондуктан сиздерге микрофон бербегенибизге кечирим сурайбыз, туура кабыл алат деп түшүнөбүз. Байкатабыз, ордуңуздардан туруп кетип атасыздар. Алла разы болсун. Тилектериңиздерди биз кабыл кылдык, Алла кабыл кылсын деп амин дейбиз. Рахмат сиздерден. Бар болуңуздар апалар, дайыма балдардын жана үй бүлөнүн кашында жылмайып жана жүрө бериңиздер, урматтуу апалар. Бар болуңуздар сиздер. Сиздер бар, үй жарыкта, үйдө свет жок болсо дагы, ийне бар болсо үй жарыкта.
Эгер кайсы үйдө эне жок болсо, ал жерде свет бар болуп, башка жалтырап бардыгы бар, бирок ал жер караңгы экен да. Сиздер бар аалам жарык, урматтуу мусулман туугандар. Хаба эне болгондо адам ата жалгыз жүрмөк да бул дүйнөдөчү. Хаба эне бар экен, бардыгыбыз ушул жерде пайда болуп алган өкүм менен баарыбыз канагы бактылуу болуп жүрөбүз. Алла сиздерден разы болгонбуз. Өмүрүңүздөргө береке берсин. Алла разы болсун. Эми урматтуу мынакей жамаат караңыздар, машалла, кимине сөйлөрөрүн билбейсиң, караңыздар. Бардыгы менин сүйлөгүм деп турат, мейли. Жамааттын ичинен Гүлжигит байкеге, машалла, Гүлжигит байке, жамааттын орто жашы, машалла, караңыздар, келиңиз. Гүлжигит байке, аралаштырып атабыз, ичинде аксакалдар сүйлөйлөр, аркада мындай экрандын ичинде окшошуп кетти да, барды жалаң эмелер чыгарып, кичине аралаштырып атабыз, жаштар, эмелер, актар, каралар кичине, чоңдор кичинекейлери кылып аралаштырып атабыз. Кичине мындай мындай сахнабыз ар түрлүү болуп турсун деп. Assalomu alaykum. Şöyle aşkele cemaat bunday qarab tursam o'sha Molda alaykenning rolini bizdin Usmon Davoloslar atqarib qoldi o'sha, alganda so'zlarni o'xshashtirib, o'yqashtirib aytib chiqadi. Shu men de o'sha harakat qilib aytam inshaalloh, Xudoy ursa, imki yili, narqi yillar o'sha bizdan o'sha ajvash bo'lib qolsak debchi. Sizlar duo qilib qo'ysangizlar inshaalloh. Boriz kelar inshaalloh. Amin. Endi shu ne deysiz? O'sha bardi shu ajribizda Alloh taolo qabul qilsin. Yana shunday arbirisi shu uy bilan o'sga ayildagılarga, qo'shnilarimizga arbirisi duo qilib bardig'i kelsin shu yergacha. Bardig'i kelib o'sha ajvob bersin. Kim o'sha qavlaydi shu o'zining uy bilasini yana shundaylar bardig tuğanlar shu yerga kelib ajvolib beyishlik bo'lib qolsin inshaalloh. Sizlarga qalarim o'sha yerda bardig amallarni to'liq atqarib o'sha yerda umralarimizni, jana ata-enamizga arnay turgan umralarni qilishga, jana bir to'g'anlarimizga, jana shunday kelib olgan odamlarga, bu dunyodan o'tib ketgan odamlarga umra o'shalarning atdan umra qilishga Alloh taolo tavfiq mumkinchilik bersin ba'zida inshaalloh. Amin. Jana shunday ertamangi kechki zikrlarga, jana Qur'on tilovat qilganga, jana o'tganda bir jamoatdan o'qidik, bir eje Qur'onni to'liq xatm qilib ketganga Alloh taolo mumkinchilik berdi-da. Endi yo'q deganda biz o'shani qila olmasakda harakatni qilishga Alloh taolo mumkinchilik bersin. İnşallah ne deysen inşallah. Xudoy buyursa o'sha yerda tashkil qila ketayın. Xudoy buyursa o'sha yerda naq niyat qilalı. O'sha yerdan bizga hidoyat aytsin, ketayotganda aeroportdan tushgandan keyin bardingiz 3 kunga Alloh yo'luna chiqib ketaylik. Amin. Ne deganda bu yerdan hidoyat aytilib ketayotgan bo'lsa, Aqtan 3 kunga chiqatorimiz yo'q, 100 ming yo'l 3 kun berdi degan so'p yozilgan. Allohu akbar. Biz bunday mumkinchilikni o'zi ustin jeri so'jib 100 ming emas 100 yo'l chiqqanda mumkinchilik bo'lmaydi-da. Inshaalloh o'shaga bu aytib жатқан sebep men o'zim tashkillab jatam. Kim o'sha odamlar tashkillayotganmiz o'zi tayyor bo'ladi-da. Jara shunday shu Molda aka janotan beri siz tamadalik qilib odamlarni tashkillab o'tasiz. O'shaga jarasha o'zingizda tayyor bo'lib qoldingizmi? Javob berib qo'ying. Allah razı olsun inshaalloh. Tashkillar o'tmayapsizlar. Jara shundaylar inshaalloh. Mastrodga chiqa turganlar, mastrodga chiqingizlar, bardingizlar. Bir davlatlar 600 3 kun berel bardingiz. 3 kun Alloh yo'luna chiqayli. Bunaka Mollan saat aytadi, kim Alloh yo'luna chiqib turib namozni bekam degan bo'lsa, em aldayt. 3 kunga o'sha da'vatga chiqmay turgan bo'lsa, aldayt. Namozni rohatni olmaydi dedi-da. Qarasangizlar, men shu yoqqa kelib, bunaka dinning tushugini olib, namozni rohatini olib o'tasiz, o'zingizga jashalib o'tasiz. Nening bereketi? Bu da'vatning bereketi. Bu Kırgızstanda davat bo'lgan sebepten bu yoqqa qarab surishingizlar, bayqasangizlar, bu yerda mechitga o'tirib ta'lim o'tishga da mumkinchilik yo'q-da. Biroq bizning Qirg'izistonimizga qo'shni mamlakatlarda qarab turamiz, alarda da yo'q. Biroq bizning mamlakatda Alloh taolo shunday mumkinchilik berdi. Mechitda eng erkin o'tirib Allohni ulug'lay olamiz. O'tgan yillar bizning qo'shni mamlakatdan, Qozog'istondan jamoat keldi. Allarga shuncha suqtan o'tadi-da. Deydi, biz de ko'chada turib Allohni ulug'lay olmaysiz. Agar Allohni ulug'lay turgan bo'lsak, deydi, bizni chaqirib turib qamab qo'yadi, deydi. Qarasangizlar inshaalloh. O'shaning uchun bizga shunday mumkinchilik berayotgan Allohga ko'p tamom maqtovlar aytali. Bu yoqdan ko'z qarashtirib ko'rsak, shu yerda yurgan odamlarning ko'pchiligi foizi Qirg'izistonlik odamlar ekan-da. Bu ko'p bizni Alloh bizga bergan ne'mati, yaxshiligi tuanlar. Jana shunday bir şey talaslıklar o'tiramiz, bu yerda jumg'anliklar o'tiramiz. Jumg'anliklarni ko'rib men shunchalik suyunib jatam. Jana talaslıklar ko'rib odam 5 metr suyunib jatam-da. Nega men suyunatam?
Бул жерде жумгандыктар менин кайын журтум экен да. Ой, көрүп. Мен өзүмдүн кайын журтумду көрүп, ушунчалык сүйүнүп атам. Ya. Atatürk'ten başla birinci. Ayal жақсы, ер жақсы деп. Қатын жақсы, ер жақсы, вазды жақсы, хан жақсы деп. Ошол мынакей қан жұрт, силердин барыңарга мен сүйүнүп атам. Силердин карындашыңар, силердин эжеңер, силердин кызыңар жақсы бол.